Бактылуулукка жетелеген ибадат. Китептин авторлары Султанбай уулу Нуралы, Марат уулу Элеман, Айдарбеков Нурумбет. Устазыбыздын сөзү. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысмы менен баштайм. Адамдардын эгесине мактуулур жана төрөбүз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жараткандын ырайымы жана алкыш саламдар болсун. Чындыгында кымбаттуу боордош туугандарым Нурумбет, Нуралы жана Элеман жалпы мусулмандарга жана башталгыч илим талап кылуучулар улуу имам Абу Ханифанын маскабына төп келип, шарият өкүмдөрүн туура так үйрөнө тургандай зор эмгек жазгандары мени аябай кубандырды. Мына ушул дин мээнетине кылган берекелүү аракеттери үчүн буларга терең ыраазычылык билдирем. Аллах Таала буларга баардык жакшылыктарды ыроолосун. Акыйкатта бул баралына жеткен окуучуларым Ханафи мазхабын менин алдымда дайыма өтө дыкат, так, даана, күжүрмөн эмгектер менен өзгөчөлөнүп, сабактарды калтырбастан аракетчиликтерин көргөзүп келишет. Ошондой эле аалымдар эңсеген илимдин чыныгы чебери болууга болгон күч аракеттерин жумшап, динге кызмат кылууда талыкпастан аракеттенип келишет. Мындай зор аракеттер үчүн өзүмдүн жеке ыраазычылыгымды билдирем. Аллах Таала буларга чын ден соолук берип, илим алуудагы аракеттерине береке берсин. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын тынчтыгы жана ырайымы болсун. Устаз доктор Салах Абул Хадж. Алгы сөз. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламдары болсун. Шарият өкүмдөрү жалпысынан экиге бөлүнөт. Биринчиси мусулмандын күнүмдүк жашоосундагы кездешкен иштер. Мисалы соода сатык, никелешүү, ажырашуу, үй бүлө менен жакындарды каржылоо, соттошуу, кылмышкерге жаза берүү жана башка ушул сыяктуу өкүмдөр. Бул өкүмдөрдөн негизги максат мусулман коомчулугунун жашоосун туура тартиптештирип, коомго зыян келе турган нерселерден сактап, Аллах Таала каалагандай жашоо. Экинчиси мусулмандын ички жан дүйнөсүн тарбиялоого байланыштуу өкүмдөр. Мисалы намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү жана ажылык өтөө. Бул өкүмдөрдүн негизги максаты адам баласынын ички жан дүйнөсүн мыкты тарбиялап, өтө көркөм адеп ахлакка жеткирүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен жогорку адеп ахлакка адамдарды тарбиялоо үчүн жөнөтүлдүм" деп. Аллах Таала бизге берген шариаттын сырлары менен пайдалары түгөнгүс. Аларды тизмелеп чыгууга инсандын акылы алсыздык кылат. Ошол пайдалардын эң негизгиси инсан шариатты карманып жашоо менен өзүнөн болгон жамандыктардан алыс болуп, жакшылыктардын гана курчоосунда өмүр сүрөт. Мына ушул Аллах Таала берген өкүмдөрдүн эң башаты Аллах Таалага ыйман келтиргенден кийин эле намаз окуу. Намаз окуу менен мусулман жеке жашоосун жаратканы каалагандай жана өзү каалагандай чырайлуу бир нукка салып жашайт. Демек мусулман намазында канчалык ийгиликтүү болсо, дүйнө менен акыретинде дагы ийгиликтүү боло алат. Ошондон улам аалымдардын оозунда намазың канчалык түз толук болсо, жашооң ошончо түз туура болот. Башкача айтканда, намазың сенин жашооң делет. Мына ушул намаз жашообуздун эң негизги маңызын ээлегенден улам, бактылуулукка жетелеген ибадат аттуу чакан китебибизди мусулман калкына сунуштайбыз. Ушул эмгегибиз Аллах Тааланын гана ыраазычылыгы үчүн болуп, акыретте эселеген сооптордун жазылуусун үмүт кылабыз. Жараткан бул китепте кетирген катачылыктарыбызды кечирип, жалпы үммөткө пайдалуу кылсын. Бул китептин себебинен Аллах Таала ата-энелерибиздин, устаздарыбыздын, бир туугандарыбыздын, жалпы жакындарыбыздын, ошондой эле биздин илимибизге салым кошуп келе жаткан мусулман бир туугандарыбыздын жана жалпы мусулмандардын күнөөлөрүн кечирүүсүн тиленебиз. Султанбай уулу Нуралы, Марат уулу Элеман, Айдарбеков Нурумбет. Мусулмандын жашоосуна намаздын тийгизген таасири. Намаз бардык бузуку ыпылас нерселерден арылтып, Аллах Таала нааразы болгон иштерден тосот. Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Чындыгында намаз ыпылас иштерден, күнөөлөрдөн кайтарат" дейт. Анкабут сүрөсүнүн 45-аятында. Кимде ким намазына көңүл коюп, берилип, ыхлас менен окуса, анын намазы барып жаман нерселерден толук арылтат. Абу Алия айтат: "Акыйкатта намаздын 3 сыпаты бар. Эгер бул 3 сыпаттын бири намазда табылбаса, ал намаз инсан эңсеп жаткан таасирин бербей калат. Алар ыхластуулук, коркуу жана Алланы эстөө. Намазды ар дайым ыхлас менен окуп жүргөн адам жашоосунда жакшы иштерди гана жасап калат. Намазды ар дайым Алланын каарынан коркуу менен окуп жүрсө,
Ал Аллах Таала тыйган нерселерден оолак жүрөт. Ал эми намазда ар дайым Алланы гана эстеп окуса, Алланы эстөө адамды жакшылыкка жетелеп, жамандыктан кайтарып турат. Демек, ким намаздын акысын толук берип окуса, намаз бул инсанды күнөөлөрдөн жана бузук иштерден тосуп туручу эң мыкты курал болот. Ал эми ким намазды эл көрсүн үчүн жана элдердин астында бул намаз окуйт экен десин деп окуса, анын намазы аны Алладан алыстатып, тескерисинче күнөө иштерди көп жасоого түрткү болот. Ошондой эле акыретте дагы эч пайда бербейт. Ибн Аббас радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кимдин намазы жаман бузуку иштерден тыйбаса, анын намазы Алладан алыстаткандан бөлөк эч пайдасын тийгизбейт дейт. Ким намаздан тарбияланбаса, ал башка эч бир жерден оңолуп тарбия ала албайт. Анткени намаз ички жан дүйнөгө өзгөчө бир сезим орнотуп, ал сезим адамды өтө бир көркөмдүү адеп ахлакка жетелеп, адамдар жийиркенген адеп ахлакка туура келбеген иштерден алыстатат. Намаз жашоодогу кыйынчылыктарга туруштук берүүгө жардам берет. Чынында бул дүйнөдөгү жашоо кыйынчылык түрдүү түркүн сыноолордон турат экендигин билебиз. Ошондой эле инсан өзү алсыз болгондуктан бул сыноолорго туруштук бериш үчүн сөзсүз жардамчыга муктаж экендигин да билебиз. Демек, инсан бул кыйынчылык сыноолорго өзү эч качан туруштук бере албай, өзүн жоготуп, адашып, жашоодон чүнчүп, бул дүйнөдөн кутулуунун жолун издеп калат. Аллах Таала инсанды мындай алсыз абалын билип, ушундай кыйынчылыктарга туруштук берип жашаш үчүн ага өзүнүн неаматтарынын эң чоң неаматы болгон намазды жардамчы катар берген. Ким бул Алланын неаматын жашоосундагы эң негизги жардамчысы кылбаса, ал бул дүйнөдө бакыттын ырахатын татпай, жан дүйнөсү жай албастан, күнүмдүк жашоосу күңүрт болуп, башы кайгы санадан чыкпай, напсе кумарларын кандырса дагы ички жан дүйнөлөрү тынч албай кыйналып жашоо кечирет. Аллах Таала Куранда намаз окуп, сабырдуулук менен эгеңерден жардам сурагыла дейт. Бакара сүрөсү 45-аят. Инсан бул дүйнөдө согуш майданындагы адам сыяктуу. Согушта адам куралын колуна алып согушпаса, ал сөзсүз кыйрап жок болот. Ошондой эле инсан бул дүйнөдө намазын окуп жүрбөсө, согуш майдандагы куралсыз адам кыйрагандай кыйрап жок болот. Намаз жүрөктөгү кыжаалатчылыкты кетирип, жан дүйнөгө тынчтыкты орнотот. Бул жан дүйнөдөгү тынчтык дүйнөгө болгон көз караштын туура болуусуна көз каранды болот. Ушул дүйнөгө болгон туура түшүнүктү намаз гана бере алат. Ким намазын таштап аны окуп алса, бул дүйнөгө болгон көз карашы туура эмес бойдон калып, башы ар түрдүү мүшкүл иштерден бошобой, жашоосу кыйынчылык менен өтөт. Аллах Таала Куранда айтат: "Кимде ким бизди зикир кылуудан баш тартса, биздин буйруктарды аткарбаса, ал бул дүйнөдө жүрөгү кысылып, кыйналып, кыжаалатка батып жашайт" дейт. Тоха сүрөсү 124-аят. Мындай Алла Тааланы эстебей, динден баш тарткан адамдар бул дүйнөгө эч качан тойбой, дүйнөнүн артынан түшүп, сараңданып, эч кимге жардам колун сунбастан караңгылыкта өмүр сүрөт. Ал эми Алла Тааланын өкүмдөрүнө баш ийип жашагандар тууралуу Аллах Таала мындай дейт: "Кимде ким Аллага ыйман келтирип, Алланын буйруктарына баш ийип жашай турган болсо, биз ага жан дүйнөсү тынчтыкта боло тургандай бактылуу жашоону тартуу кылабыз" дейт. Нахл сүрөсү 97-аят. Мындай Алланын буйруктарына баш ийип намаз окугандар жашоосунда бар жогуна каниет кылып, Аллага бекем тобокел кылуу менен колдорунда бар нерсесин муктаждарга берүүгө шашылып, өзүн дагы, өзгөнү дагы бактылуу кылууга аракет кылышат. Анткени ушул жакшылыктардын ар дайым болуп туруусуна эң чоң түрткү болгон нерсе алардын намаздары. Намаз окуган адам жашоодогу максатын жана бактылуулукка жеткирүүчү жолун билет. Намаз адамдын жашоодогу эң негизги максатын билүүгө таасирин тийгизет. Ал негизги максаты Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетүү жана ал каалагандай жашап, ал буйрган нерселерге моюн сунуп, тыйган нерселеринен тыйылып, чыныгы колчулугун билдирип жашоо. Ушул толук Аллага моюн сунууну эскертип турган бул намаз. Намазда мусулман Алланын сөздөрүн окуп, ага ой жүгүртүп, ага алкыш мактоолорду айтып, ал үчүн руку сажда кылып, пенде ар дайым Аллага муктаж экендигин, ансыз эч нерсе кыла албай тургандыгын сезет. Намаз окуп туура жолдо жүргөн адам акылы тунук, көрөгөч, даанышман болуп, кандай нерсе буга пайда жана кандай нерсе буга зыян экендигин баамдап, максатына карай түз басып, түз жүрөт. Ал эми намаз окубаган адам жашоодогу максатын билбей, башы оогон жакка басып, шахватына кул болуп, эмне кыларын билбей, темселеп ар жерде сандалып жүрөт. Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Алла тарабынан келген хидаятты ээрчибей, өз напсисинин каалоосуна ээрчиген адамдардан да көбүрөөк адашкан киши бар бекен."
Әл-Қасас сүрөсү 50 аят. Намаз Аллага толук таянууну пайда кылат. Мусулман жакшылыкта дагы, жамандыкта дагы Аллага гана таянышы керек болот. Эгер Алла Таала жакшылык нематтарды берсе, ага ыраазычылык билдирип шүгүр айтат. Ал эми мусулманга кыйынчылык сыноолор келсе, ал сыноолорго сабыр кылып, Аллага наалып, өзүн жоготуп кетпейт. Анткени мусулман адам бардык нерсе Алладан экенин билип, Аллага гана таянып, бардык иштерин Аллага гана тапшырат. Ушундай Алла Таалага гана бекем тоокелдикти мусулмандын жүрөгүнө орното турган нерсе бул намаз. Анткени мусулман башына кыйынчылык келгенде намаз окуп, Аллага кайрылып турган сайын, ички жан дүйнөсүндө Аллага болгон таянычы күчөп, чыңалып кете берет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ким Аллага таваккул кылып, ага таянса, Аллах ага жетиштүү. Чындыгында Алла бардык иштерге кудуреттүү." Талак сүрөсү 3 аят. Аллах Таала мындай деп айтат: "Үй бүлөңдү намазга буйруп, ага сабыр кыл. Биз сенден ырыскы сурабайбыз, балким биз ырыскы беребиз. Акыреттеги бактылуулук бир гана Алладан корккондор үчүн." Тоха сүрөсү 132 аят. Демек, биз үй бүлөбүздү, бала чакабызды намазга бекем болууну үйрөтүшүбүз керек. Биз балдарыбызга акчанын улуулугун эмес, жана акчаң болсо баар болот деген ишенимди жүрөгүнө орнотпостон, алгач Алла Таалага болгон терең ишенимди жана ага таянууну үйрөтүп, намаздын зарылдыгын балдардын жүрөгүнө орнотушубуз керек. Өзүбүз да намазды көзүбүздүн карегиндей сактап, ага бекем болуп, аны өтө чырайлуу, өз убагында өтөөгө аракет кылыбыз зарыл. Алланын астында эч бир баага татыбаган дүйнөнү талап кылып отуруп, мойнубузга парз болгон намазыбызды таштап койбошубуз керек. Умар радиаллаху анху пайгамбарыбыздын мындай дегенин жеткизет: "Эгер силер Алла Таалага чыныгы тоокелчиликти кылсаңар, Алла силерди эртең менен ач карын тамагын издеп чыгып, кеч курсагы тоюп кайткан чымчыктай ырыскыңарды берип коймок." Намаз мусулманды бул жашоодо ийгиликке жетелейт. Мусулмандын бул жашоодо ийгиликтүү болуусу Аллага жакын болуп, шайтан менен напсинин кызыкчылыктарына азгырылбоо менен болот. Инсан канчалык Аллага жакын болуп, аны эстеп турган сайын ошончолук эки дүйнөнүн бакытына жана ийгилигине жете берет. Ал эми канчалык Алладан узак болуп, шайтандын торуна жана напси кумарларына берилип жүрө берсе, анда бул дүйнөдө бактысыз болуп, акыретте Алла Тааланын жан чыдагыс азаптарына кабылып, аттин кылып өкүнүп, ошол жерде нак ийгиликке жетпегенин билет. Демек, чыныгы жеңиш, ийгилик жана бакыт намаздарына көңүл буруп, Аллага берилип бекем ыхлас кылгандарга болот. Аллах Таала ыйык Куранда мындай дейт: "Акыйкатта намаздарына берилип көңүл буруп окуган ыймандуулар ийгиликке жетет." Ал-Муминун сүрөсү 1-2 аяттар. Намаз шайтан менен күрөшүүдө мусулманга күч-кубат берет. Момун мусулмандын эки душманы бар. Алар шайтан менен напси. Эгер мусулман напси менен шайтанды жеңе алса, анда ал чыныгы ийгиликке жетип бактылуу болот. Ал эми ал экөө менен күрөшпөй эле аларга багынып берсе, анда ал бактысыздыктын түбүнө чөгүп калат. Бул эки душманына туруштук берип жеңишке жетиш үчүн мусулманга эбегейси зор жардамчы керек. Албетте, ал жардамчы Алла гана боло алат. Ал эми Алла менен тыгыз байланыш мамилени күчөтө турган жана Алланын коргосуна киргизе турган жападан жалгыз нерсе бул намаз. Намаз бул Алла Таалага жалынып жалбаруу, андан ар дайым жардам тилеп, өзүнүн коргоосуна алуусун тиленүү. Сахил Тастури айтат: "Кимдин жүрөгү Алладан чындап корксо, ал жүрөккө шайтан жакындай албайт" дейт. Аллах Таала Куранда айтат: "Шайтандын азгырыктарына ээрчибегиле. Акыйкатта шайтан силердин чыныгы душманыңар." Бакара сүрөсү 168 аят. Шайтан бейиштен куулуп жатканда Аллах Таалага касам ичип мындай деген: "Сенин улуулугуңа ант. Мен алардын баарысын азгырып туура жолдон адаштырам. Бир гана сенден коркуп, сага чыныгы кул болгондорду гана азгыра албайм." Саот сүрөсү 82-83 аяттар. Аллах Таала ыйык Куранда шайтан биздин чыныгы душманыбыз экендигин баяндап мындай деген: "Чындыгында шайтан силердин душманыңар. Аны душманыңардай көргүлө" дейт. Фатир сүрөсү 6 аят. Намаз айлана чөйрөгө таза жүрөк менен ой жүгүртүүгө түрткү берет. Инсан өзүнүн айлана чөйрөсүндөгү инсандардан жана интернет тармактардан ар түркүн жаман кылык жоруктарды, куру кыялдарды, жашоодо ишке ашпай турган нерселерди үйрөнүп, бузуку көз караштардан таасирленип, өзүн өзү зулумдукка батырып, жан дүйнөсү жай албай, кысылып, чүнчүп, бул дүйнөдөгү эң чоң бакытты таппастан караңгылыкта жашап жүрөт. Ушундай маңызсыз жашоодон чыгып, Алланын нурлуу бакытка бөлөй турган жашоосунда өмүр сүрүш үчүн
Инсан намазга бекем болушу керек. Анткени намаз жашоонун маңызын, чыныгы бакытын жүрөккө билдирет. Имам Газали айтат: намаз жүрөктүн ачкычы. Намазда мусулман Куран окуп, Алланы улуктап, зикир кылган сайын жүрөгүн нурга бөлөнөт. Намаз аркылуу адамдын жүрөгүндө адамдардын колундагы нерселер түгөнөт. Ал эми Алланын алдындагы нерселер түбөлүктүү болот деген ишеним орноп, Алладан бөлөк нерселер эч нерсеге татыбайт экендигин айгинелеп билет. Намаз адамдагы жаман сапаттарды жок кылат. Чындыгында намаз мусулманды ийгиликке жетүүгө даярдайт жана жаман сапаттардан арылтат. Өзгөчө жаман сапаттардын эң башында турган текеберлик сапатынан ажыратат. Ошондуктан шариятыбыз намазда кайсы кыймыл аракет текеберликке далалат кылса, анын намазы макрөө болот деп айткан. Намаз окуучу бул макрөөлөрдөн сактанган сайын текеберлиги азайып отуруп, натыйжада текеберликтен кутулат. Текеберлик Аллага гана таандык экендигин баяндап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: ызааттуулук жана текеберлик Аллага гана жараша турган сапат. Ошондон улам Аллах Таала бул сапаттарды ким менден талашса, аны азаптайм дейт. Текеберлик мумундардын ортосунда жарашпаган сапат экендигин баяндап, Аллах Таала мындай деген: ыймандуулар капырларга катуу өктөм, бири-бирине боору кер. Фатх сүрөсү 29-аят. Текеберлик жаман сапаттардын эң башында турат. Бул текеберликтен өзүн оолак кылып, напсисин тизгиндеген адам гана сактана алат. Ал эми напсини ар дайым башкарып турууга жардам берген нерсе бул намаз. Анткени мусулман намазда турганда өзүн мүмкүн болушунча төмөн алып, кичипейил болуп, Алладан коркуп, напсисин басынтып турат. Чындыгында инсан адамдарга өзүн көргөзүүнү, менменсинүүнү өтө жакшы көрөт. Бул аябагандай чоң адамды бактысыздыкка алып келүүчү оору болот. Бул нерседен кутулуунун жолу бир гана намаз аркылуу болот. Адам канчалык намазын шарият талап кылгандай окуган сайын, ошончолук сүйүктүү пайгамбарыбыздын адеп аклагы менен суугарыла берет. Ал эми мусулман намазына көңүл коштук кылып, намазын окубаса, анын жүрүм туруму адеп аклагы начарлагандан начарлап, ылдыйлап кете берет. Ошондуктан аалымдар адеп аклактын жоктугу намазды таштагандан улам болот деп айтышат. Намаз жан дүйнөгө тынчтык тартуулайт. Жан дүйнөнүн тынчтыгы Алланы эстөө менен болот. Алла Таала айтат: жүрөктөр Алланы зикир кылуу менен гана тынчтыкта болот деп. Ар-Раад сүрөсү 28-аят. Алланы эстөө менен жүрөктөргө тынчтык келет дегени, Алланын фазилет, неемат, жакшылыктарын эстеген сайын жан дүйнө тынчтыкка батат. Алла Таала башка бир аятта: чындыгында Алланы зикир кылганда ыймандуулардын жүрөктөрү коркунучта болот дейт. Ал-Анфал сүрөсү 2-аят. Алланы эстегенде момундардын жүрөктөрү коркунучка батат дегени, Алланын жан чыдагыс азаптарын, эсеп кысаптарын эстегенде жүрөгү коркунучка кептелип, сестенүүдө болот дегендикти билдирет. Аалымдар мындай дешет: жүрөккө тынчтыктын орносу Аллага бекем ишенип, аны эстөө менен болот. Ал эми ким Аллага бекем ишенбей, аны эстебесе, анын жан дүйнөсү тынчтыкка батпайт. Ал эми Алланы зикир кылып эстөөнүн эң жогорку даражасы намаз болот. Ошондон улам пайгамбарыбыз дагы намаз көзүмдүн кареги деп айтып кеткен. Демек, намаз адамдын ички ооруларына шыпа болуучу жалгыз даба болуп саналат. Намаз адамды психикалык ар түркүн оорулардан, жашоонун ар түркүн кыйынчылыгынан куткарат. Намаз жашоо менен убакытты тартиптегенге түрткү берет. Намаз мусулмандын убактысын тартиптеп, ар бир убакыттын өзүнүн иши бар экендигин билдирет. Убакытты тартипке келтирүү ийгиликтүү инсандардын жолу. Кимде ким убактысын тартиптей алса, ал жашоодогу эң ийгиликтүү адам болот. Имам Ходими айтат: өмүр кымбат баалуу асыл таштан да жогору деп. Жада калса, адамдын ар бир деми падышалардын казыналарынан дагы баалуу. Мусулмандын ар бир деми чыныгы бакытка жеткире турган амалдар менен коштолуусу зарыл. Ошондуктан мусулман адам ар бир демин туура пайдаланып, аны Алланын ыраазылыгына жеткизе турган амалдар менен өткөзүүгө тырышуусу керек. Намаз мусулманды ар түркүн жалкоолук иштерден арылтып, ар дайым чыйраак, жигердүү болууга үндөйт. Анткени мусулман алгачкы убактысын жалкоолукту таштап, напсиге баш ийбестен, таттуу уйкуну таштап намазга туруп жашоосун сергек баштайт. Ошентип мусулман ар бир намазына даарат алып, намазын окуган сайын чыйралып, кийинки амалына да жигердүү киришет. Намаз сабырдуулукка тарбиялайт. Намаз инсанды сабырдуу болууга үйрөтөт. Инсан сабырдуу болсо, бул турмуштун оош, кыйыш, кыйынчылыктарынан жеңил өтөт. Ибн Жабир айтат: инсан башына келген кыйынчылыктарга сабыр кылуу менен Аллага толук моюнсунуп, көптөгөн соопторго жетет деп.
Мусулман намаздарына туруктуу болуп, сабырдуулук менен намаздарын калтырбай окуп жүрсө, анда ал ачуулангандан, жинденгенден, бирөөгө тез капа болгондон, шашып тез чечим чыгаруудан ушул сабырдуулугу сактап турат. Намаз мусулмандын дини менен жашоосун оңдойт. Инсан намазында Алла Таалага чынчыл болуп, намазга олуттуу көңүл буруп калтырбай окуп келсе, ал намазы башка ибадаттарын бекем аткарууга таасирин тийгизет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кыямат күнү пенде эң алгач намазынан суралат. Эгер намазы туура болсо, анда ийгиликке жетет, ал эми намазы туура эмес болсо, бактысыз болот." Имам Марвази айтат: "Ким намазын сактап жүрсө, намаз аны сактап жүрөт" деп. Аллах Таала мындай дейт: "Акыйкатта намаз инсанды жаман, ыплас, бузук иштерден кайтарат" деп. Ал-Анкабут сүрөсү 45-аят. Демек, намаз инсандын жашоосунун оңолуусуна төмөндөгү таасирлерди берет. Аллах Таала инсанды жаратып, ар түркүн кыйынчылыктар менен сынайт. Ошол сыноолордон ийгиликтүү өтүш үчүн Алла Таала пендеге сабырдуулук менен намазды тартуу кылган. Ким бул экөөнү бекем кармаса, эки дүйнө ийгиликтүү болору анык. Инсан табиятынан алсыз жаратылгандан улам, ал напсинин азгырыктарына туруштук бериш үчүн күчтүү заттын жардамына муктаж. Ошол жардамды намаз аркылуу Алладан тиленсе, напсинин азгырыктарына алданбай туруштук бере алат. Намаз жашоого болгон көз карашты тууралап, жашоодогу мүшкүл иштерди кантип жөнгө салууну үйрөтөт. Мусулмандын бул дүйнөдө бактылуу өмүр сүрүүсү учурдагы абалына ыраазы болуп, бар нерсеге каниет кылуусу менен болот. Ушул нерселерге инсан намаз аркылуу жетет. Намаз ибадаттардын эң башаты жана диндин негизги түркүгү. Ким намазын тургуза алса, ал динин тургузган болот. Намаз инсандын рухунун азыгы. Ал азыкты инсан бир күндө 5 маал алуусу зарыл. Ким намазды берилип талаптагыдай аткара алса, намазы бул инсандын жашоосуна эбегейсиз зор таасирин тийгизет. Жогоруда намаздын мусулман үчүн өтө маанилүү экендигин жана эки дүйнөдө жаркын жашоодо жашай тургандыгына зор таасирин берет экендигин билдик. Эми ошол намазы шариатка төп келип, чырайлуу өтөлүүсү үчүн мусулман адам алгач шариат талап кылган тазалыкты жана намазга байланыштуу өкүмдөрдү билип үйрөнүүсү керек. Төмөндө ушул өкүмдөрдү баяндайбыз. Шариат өкүмдөрү жана тазалык китеби. Шариат өкүмдөрү. Мусулмандын күнүмдүк жашоосунда ар бир сүйлөгөн сөзүнөн жана аткарган амалдардын өкүмдөрү төмөндөгү өкүмдөрдөн чыкпайт. Парз. Шариатта күчтүү далилдер менен бекемделген нерселерди парз деп атайбыз. Парзды аткарган адам сооп алат, аткарбаса күнөөкөр болот. Парзды кимде ким танса, ал динден чыгат. Важип. Шариатта далили парздын далилдеринен алсызыраак болгон далилдер менен бекемделген нерселерди важип деп атайбыз. Важипти аткарган адам сооп алат, аткарбаса күнөөкөр болот. Важипти кимде ким танса, ал динден чыкпайт. Сүннөт. Сүннөт экиге бөлүнөт. Биринчиси сунна муаккада. Пайгамбарыбыз ибадат катары аткарып кеткен амалдар сүннөт муаккада деп аталат. Мисалы, жамаат менен намаз окуу, азан айтуу, комат айтуу, 5 убак парз намаздар менен кошо окулуучу сүннөттөр жана башка ушул сыяктуу. Сунна муаккаданы аткарган сооп алып, аткарбаган пайгамбарыбыздын кээ бир шапааттарынан куру калат. Сунна заваид. Пайгамбарыбыз адаты катары кылган амалдар сунна заваид деп аталат. Мисалы, пайгамбарыбыздын оң кол менен тамактанышы, отуруп суу ичүүсү, адаттагыдай кийиниши, жүрүм-туруму жана башка ушул сыяктуу. Мустахаб. Пайгамбарыбыз кээде кылып, кээде кылбаган жана ахли сунна аалымдары илимий көз караш менен бул шариатта жакшы көрүлөт деген амалдар мустахаб деп аталат. Сунна заваид менен мустахаб амалдарды аткарган соопко ээ болот. Ал эми аткарбаган күнөөкөр болбойт. Мубах. Аткаруу менен аткаруунун даражасы бирдей болгон амал мубах деп аталат. Мисалы, эс алып отуруу, уктоо, жакшы үй салуу, жакшы кийим кийүү жана башка ушул сыяктуу. Эгер мубах амалдарды жакшы максатты көздөп кылса сооп табат, эгер максаты туура эмес болсо күнөө табат. Эгер эч максаты жок эле аткарса сооп да албайт, күнөөкөр да болбойт. Арам. Шариатта тыйылуусу күчтүү далилдер менен бекемделген нерселерди арам деп атайбыз. Арамды таштаган адам сооп да алат. Арамды таштаган адам сооп алат, кылган адам күнөөкөр болот. Арамды кимде ким адал десе, ал динден чыгат. Макру. Макру экиге бөлүнөт. Биринчиси макру тахрими. Шариатта тыюу далили арамдын далилдеринен алсызыраак болгон далилдер менен бекемделген нерселерди макру тахрими деп атайбыз. Арамга жакын. Макру тахримини таштаган адам сооп алат, аткарган адам күнөөкөр болот.
макру тахримини кимде ким адал деп этикад кылса, динден чыкпайт. Экинчиси макру танзихи, адалга жакын болгон, бирок динде жактырылбаган амалдар макру танзихи деп аталат. Макру танзихини аткарган адам күнөөкөр болбойт, бирок шарият бул амалды аткарбоого чакырат. Урматтуу аудио китеп угармандары, бактылуулукка жетелеген ибадат аттуу китептин мындан башка бөлүмдөрү дагы бар. Китептин аудио версиясын эмес, дал өзүн алып окууну каалагандар болсо, төмөнкү телефонго байланышса болот. Баарыңыздардан Аллах өзү ыраазы болсун. Ал эми бул аудио китепти угуп, андан өзүнө пайда, насаат алгандар болсо, биз чоң кубанычтабыз. Китептин авторуна жана китептин чыгышына салым кошкондорго Аллахтан жакшылык тилеп дуа кылып койсоңуздар. Жакшылыктарды аудио китеп окуу менен элге жеткирген мээнетибизди каржылай баалоону каалагандар болсо, эсеп капчыктарыбыздын номерларын да жазып койдук. Жараткан баарыбызды туура жолдон адаштырбасын.